Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бройлер тоогун аябагындай сонун ширелүү кылып духовкада бышырып алабыз. Ал үчүн бизге албетте тооктун өзү керек. Бул жерде салмагы болжол менен 1 килограмм 800 граммдай болот. Аябай жакшы таза шартта багылган, жүгөрүнүн данында багылган экен. Ошондуктан өңү дагы бир аз сары болуп турат. Жана ошондой эле ичи тышы дагы абдан жакшы тазаланып, куйкалангандыктан мен дароо эле жууп сөзсүз түрдө терисин кургатып алдым. Андан кийин төш этин абдан ширелүү кылып бышырып алыш үчүн төш этиндеги терисин акырын этияттык менен этинен ажыратып алабыз. Мага шпатель менен ажыраткан абдан ыңгайлуу болду. Бирок этияттык менен жыртып албашыбыз керек. Ошондой эле көк чөптөр керек болот. Мен петрушка коштум. Катуураак сөңгөктөрүн кесип азырынча алып турабыз. Анткени тооктун терисин жыртып салышы мүмкүн. Ал эми жумшак чөбүн болсо майда кылып туурап алабыз. Бул жерде кургатылган көк чөптөрдү дагы колдонсок болот. Жарым чай кашыктай туз, чай кашыктын учуна бир аз кара мурч жана кызыл калемпир коштум. Ошондой эле кургатылган чөптөрдөн, эгер болсо розмарин жана прованский травы деген чөптөрдөн бир аздан кошуп койсок, албетте ашыкча болбойт. Бир тишче сарымсакты майда туурап кошобуз жана жумшак ак майдан 50-70 граммдай кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Маргарин эмес, сөзсүз түрдө жакшы таза ак май колдонобуз. Ошондой эле тооктун ичине дагы туз жана кара мурчтан себелеп коебуз. Эми майга аралашкан көк чөптөрүбүздү этияттык менен тооктун төш эт жагына терисине салып тегиздеп алабыз. Бардыгын эмес, албетте батышынча салып, калганы менен тооктун ичин майлап салабыз. Бир лимонду болсо 30 секундага микроволновкага ысытып алабыз же кайнаган сууга салсак болот. Тооктун сыртына дагы 1,5 чай кашыктан туз жана кызыл таттуу калемпир, бул паприка сөзсүз түрдө кошобуз. Ошондой эле кара мурчтан кошуп, 1 же 2 аш кашыктай оливка майын же өсүмдүк майынан куюп, жакшылап тооктун сыртына шыбап салабыз бардыгын. Эми пияздарды, бир баш сарымсакты жөн гана ортосунан бөлүп, ал эми лимонду ар кайсы жеринен кескилеп коебуз. Духовканын идишине 500 мл ысык сууну куюп, бардыгын ортосуна салып, көк чөптөрдөн, кургатылган чөптөрдөн кошуп койсок болот. Мунун баары бизге өзгөчө жыт берип, жана даяр соус дагы болуп берет. Үстүнө тооктун этин коебуз, бардыгын тооктун астына киргизип, лимонду болсо тооктун ичине салып коебуз жөн гана. Андан кийин бетин фольга менен жакшылап жаап, 200 градуста болжол менен 1 саат 15 мүнөттөй алгач фольганын ичинде бышырып алабыз. Бир сааттан ашыгыраак убакыт духовкада турду. Эми бетиндеги фольганы алып, кайрадан духовкага салып, 15-20 мүнөттөй сыртын кызарта бышырып алабыз. Каптал тамакка мен бүгүн картошка кууруп койдум, жөн гана татымалдардан туз жана паприка кошуп, ошондой эле макарон, гречка, күрүч жана башка жашылчалар менен дагы берсек болот. Тоогубузду кызарта бышырып алдык. Ал эми астындагы даамдуу шорпону төгүп салбастан лимон менен сарымсактарын эзип сүзүп алабыз дагы. Соус катары же болбосо макарон, гречка, күрүч бышырган болсоңуздар, подлив катары колдонсоңуздар дагы болот.
Достор, мына ушундай аябагандай даамдуу сонун тоок болду. Эгер сиздер дагы ушундай халал үй шартында багылган аябагандай даамдуу тоокторду кайдан алдырам десеңиздер, анда ушул видеонун алдына Instagram баракчаны белгилеп коем. Kur@Yusuf деп аталат. Ошондой эле телефон номерлерин дагы калтырып коем. Буйрутма берип алдырсаңыздар шаар ичинде жеткирип берүү бекер. Дал ушундай рецепт менен алдырып сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Аябагандай ширелүү, даамдуу, жумшак болуп, сонун болуп пышты. Сиздерге дагы жагат деген үмүттөмүн. Эгер видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып коюуну унутпаңыздар. Каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.